2022 жылы саламаттык сактоо тармагында бир топ алгылыктуу иштер болду. Негизинен 2022 жыл жакшы жылдардан болду десем жаңылышпайм. Анткени саламаттык сактоо тармагына болгон бюджеттен каржылоонун көлөмү көбөйдү. Бюджеттик каржылоонун көлөмү көбөйгөндөн кийин ошол алына турган жабдуулар, медициналык мекемелерге бериле турган медициналык буюмдар, дары-дармектердин көлөмү дагы көбөйүп, бир топ ошол бүгүнкү заманбап жабдуулар менен жабдылууга жетишти. Андан тышкары эң бир биз кубанып кете турган нерсе бул медицина мекемелеринин кызмат акыларынын көбөйүшү. Эмгек акылары 50%га жогорулатылды. Бүгүнкү күндө бул дагы биздин медицина кызматкерлери үчүн болгон бир жакшы саамалык, жакшы камкордук деп айта алам. 2022 жылда ошол мурунку жылдарга салыштырмалуу бул тармакта жанагындай тез жардам автоунаалар алынды, заманбап жабдуулар алынды. Негизинен биз мамлекеттик анан жеке өнүктүрүү тармагынан дагы ошол жана компьютердик томографтарды алып атабыз. 2023 жылда келе жаткан биз негизги көйгөйлүү болгон маселенин бири бул органды алмаштыруу болуп турат бүгүнкү күндө. Бизде Түркия мамлекети менен 150 адамга квота бар. Ушул мезгилге чейин 67 оорулуу андан пайдаланды. Бирок биздин саламаттык сактоо министрлигинде бүгүн 3000ден ашуун биздин бейтаптарыбыз атайын келип кезекте турушат. Биз эмне кылышыбыз керек? Биринчи кезекте ушул трансплантология боюнча мыйзамды кабыл алыш керек. Биз аны жогорку кеңештин депутаттары менен байма-бай иштеп жатабыз. Өзүбүздө атайын жумушчу топ түзүлүп, бул маселени карап, ошо мыйзамга алып киргенге даярдап атабыз. Андан тышкары биз Түркия мамлекетинен келген атайын биздин өнөктөштөр менен меморандум түздүк. Ошол боюнча буюрса биз ошого жетишибиз керек. 2023 жылы биздин өзүбүздүн мамлекетте ушу боорду жана бөйрөктү алмаштырууну биз жолго коюп, биздин жарандар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүп беришибиз керек. Буюрса 20 миллион сом биздин республикалык бюджеттен каралган. 2022 жылга биз атайын тендерден да өткөрдүк жана донор менен оорулуунун тектештигин аныктоочу жабдууну сатып алабыз. Алдыда пландар абдан көп. Биздин эң негизги приоритеттин бири бул биздин мамлекетибиздеги элибиздин ден соолугун коргоп жана чыңдоо болуп саналат. Ал үчүн биздин жалпы медицина кызматкерлери бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарган ынтымак менен саламаттык сактоо системасын андан ары өнүктүрүүгө өзүбүздүн багыттарыбызды бурушубуз керек. Коомдук саламаттык сактоону, баштапкы медициналык санитардык жардамды, шашылыш тез жардамды жана башка бардык багыттагы биздин жумуштарыбызды жогорку деңгээлге көтөрүүгө аракет жасайбыз.